урматтуу журналисттер, Орхан Инандыны кыргыз менен, кыргыздын гражданы менен салыштырбагыла. Орхан Инанды башка мамлекетте, башка элде жасаган кылмыштар үчүн жооп берип атат. Кыргызстанда жасаган кылмыштар үчүн жооп берген жок азыркы күндө. Орхан Инанды сиз айтып атпайсызбы? Бардыгы эле кыргызстандыкты ушинтип башка мамлекетке көчүп кетти деп айтасызбы деп. Жок. Орхан Инанды бизге башка мамлекеттен келген. Башка мамлекетте ошол мамлекеттин айтуусуна, бүгүнкү айтуусуна жараша кылмыш кылып, террордук кылмыш кылып, анан биздин мамлекетке келип отуруп калган адам катары. Бул биринчиден. Экинчиден, урматтуу туугандар, ал Кыргызстандын жаран алгандыгы боюнча мен дагы бир жолу айтам, бизде кылмыш иши ачылган, ошол кылмыш ишинин негизинде азыр тергелип атат. Андан сырткары, эгерде ал Кыргызстандын жараны болуп деп кала турган болсо, ал эч качан анда ал Турциянын жарандыгын тапшырыш керек эле. Бул Турциянын жарандыгын тапшырбастан кайра Турциянын паспорту менен колдонуп, ошо Турциянын паспорту менен жашап жүргөн. Ал сыртынан жылтырак, ичинен калтырак деп коет кыргыздар. Кыргыздар ушинтип коет. То есть сыртынан ал кыргыздын гражданимен деп жүрөт, а ичинен чөнтөгүндө Турциянын паспорту менен ошо Турцияга кайсыл бир ситуация өзгөрүп кетсе, кайрадан кетип калам деген максатта өздөрүнүн жумуштарын аткарып жүргөн граждандар болгон. Кыргыз менен Орхан Инанды салыштырбагыла.